11 майдан тартып эпидемиялык кырдаалга жараша экономикалык секторларда тизме түзгөнбүз. Биринчиси финансылык жана финансылык кызмат көрсөтүү чөйрөлөрү иштей баштасын деп дарыгерлерибиздин сунушу менен берип атабыз. Экинчиси калкты тейлөө кызматтары. Үчүнчүсү соода чөйрөсү боюнча курулуш материалдарын сатуу боюнча дүкөндөргө, анан базарларга дагы мындай уруксат берип атабыз. Автотетик сатуучу базарлар бар. Автомобилдерге тиешелүү. Буларга да уруксат бердирип атабыз. Мындан тышкары тигүү жана булгар иштетүү боюнча бизде тармактар бар. Анан машина сата турган базарлар бар. Алар иштебейт. Официалдуу түрдө жанагы автосалон болуп иштеген ишкерликтер иштейт. Төртүнчү, көптөн бери күтүп аткан массалык маалымат каражаттары иштей баштайт. Кээ бир кайдыгер жарандарыбыз чыгып атат. Бизде оору жок, бизди эмне үчүн камап атасыңар деп. Оору жок болсо, мына 100 күн болуптур ушу мамлекеттик органдар ушу ооруга каршы күрөшүп атканыбыз бар. 100 күндөн бери кылып аткан ишибиздин бир эле максаты жарандарыбыздын, сиздердин ден соолукту сактоо боюнча иш бекеринен жүргөн жок. Илдет бар, мынакей эң өкүнүчтүүсү, мына жакында бизде ушу дарыгерлерибиздин арабыздан бир дарыгер эжебиз каза болду, врач каза болду. Эгер врач каза болуп атса, жанагындай күмөн санап, иш-чараларыбыздын баарын текке чыгарып, ошондой маалымат таратып аткандар, сиздердин сөзүңүздөр, кыймыл-аракетиңиздер айлана чөйрөдөгү жакын кошуналарга, туугандарга ошолордун баарынын таасири бар. Ошон үчүн мен сиздерди чакырып кете берлем. Ушундай сөздөрдөн этият болуңуздар. Өзгөчө абал 2020-жылдын 10 майында кечки саат 24:00 бул режим токтойт. Жана ошону менен коменданттык саат да калдым салынат. Ошону менен бирге эле өзүңүздөр билесиздер, 22 марттан бери ушу өзгөчө абал кирбеген аймактардын баардыгында өзгөчө кырдаал режим иштеп атат. Мына ошол өзгөчө кырдаал кирген чечим баардык республикада иштейт. Мындан тышкары өзгөчө ушул эпидемиялык кырдаал курч болуп турган эки чоң шаарыбызда, Бишкек жана Ош шаарында, Татбашы районунда, Чаткал районунун Каныш-Кыя айыл аймагында карантинди киргизүү чечими кабыл алынды.